Бүгүнкү видео бизде IT жаңылыктар болмокчу. Кызматыңызда Арген Аширбек уулу, канал KG Smart кеттик. Видео башынан болгону достор, сиздерден ушул видеону класс менен колдоп коюшуңуздарды жана комментарийге өз ой пикириңиздерди калтырып коюшуңуздарды гана суранып каламын. Эгерде каналга жазылы элек болсоңуз, анда подписаться деген кызыл жазууну басып, жанындагы коңгурочону басып койгонду унутпаңыз, эгерде баса элек болсоңуз. IT жаңылыктардын биринчисин Huawei компаниясынан баштагым келип турат. Алардын ийилчек смартфону тууралуу эч кандай кабар жок. Балким Huawei компаниясы азыркы учурда өтө каттуу, сапаттуу иштеп чыгарып жаткандыр. Samsung компаниясына окшоп уят болуп калбайлы деген ойдо. Бул смартфон тууралуу бир катар өз пикиримди айта турган болсом, смартфон кымбат баалуу болушу бардыгыбызга белгилүү. Ошол эле учурда дүкөндөрдө дагы кандай баада болушу азыркы учурда өтө деле кызык болбой калды. Эң башкысы, аны сатып алган кардарлар аны кантип кабыл алат? Кептин баары ошондо. Сиз болсо өз ой пикириңизди комментарийге жазып калтырсаңыздар болот. Ийилчек смартфондорду улай дагы бир сиздерге IT жаңылык айта турган болсом, легендарлуу компания Motorola өзүнүн ийилчек смартфонун жакында көрсөтөт. Бул жалган же чын деген шек бизде болбошу үчүн алар бир катар видеолорду жана сүрөттөрдү чыгарды, кандай болуп чыгарышы жөнүндө. Ошондой болсо дагы ички системалар тууралуу бизге эч кандай маалымат бербеди. Кандай процессор, кандай өздүк эс тутумдар, кандай камералар коюлушу тууралуу. Макул, ал тууралуу кийин дагы сүйлөшсөк болот. Азыркы учурда бул эң башкы чыныгы смартфон болуп эсептелип турат ийилчек смартфондордун арасында. Албетте бул компания Samsungга окшоп уят болбойт деген үмүттөмүн. Samsungдун ийилчек смартфону тууралуу айта турган болсом, ал тууралуу кабар жок. Менин оюмча барып унутуп да калат окшойбуз. 1-2 деп карап тура турган болсоңуз, AQShnын Губертин компаниясы болгон Apple компаниясынан кийинки чыгуучу смартфону iPhone XL тууралуу бир катар маалыматтар чыгат жана дал ушундай болуп чыгат деп видеода көрсөтүшөт. Бирок элде эч кандай реакция жок. Адамдарда, блогерлерде эч кандай реакция жок. Эч ким калаган деле жок, эч ким көргөн деле жок, эч кандай просмотр деле кеткен жок. Өзүмчө ойлоп калдым, эмне Apple ушунчалык өзүнүн кадырын төмөнгө түшүрүп салдыбы? Кыскасы достор, сиздер экранда көрүп турган смартфон iPhone'ун кийинки саны болуп чыгарылат. Ооба достор, сиздер туп-туура көрүп турасыздар, сырткы көрүнүшү 3 көздүү камера менен капталган. Арка жагында болгондо дагы кандай дизайнер ким иштеп чыкканын билбейм, мага негизи мындай көрүнүш жакпады. Андан көрө Huawei P20 окшоп узундан кое турган болсо, красивый деп эле жакшы көрүнсө керек эле. Сиздер болсо бул көрүнүш тууралуу сөзсүз өз пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Флагмандуу смартфонго бир катар көз жүгүртө турган болсок, эч нерсеси өзгөргөн эмес. Болгону камерасы 3 гана болуп калган. Мен Apple компаниясына айтат элем, сиздер негизи эмне менен алек болуп жатасыңар, сырткы дизайнерге жакшы бир нерсени кошо албасаңыздар, эмне кылып иштеп атасыңар ал жакта деп дагы айткым келип турат. Бизде технологияда бир нерсени жаңы кылып, мыкты кылып чыкпасаң, жаңылык эмес. Ал эми Apple компаниясы мындан алдыңкы болгон эле көрүнүштү бир камера кошуп, көчүрмө кылып чыгарып жатат. Кайталоо кылып дагы деп айта аламын. Ошон үчүн мен Apple компаниясы быйылкы жылы мыкты нерсе көрсөтө албай жатканын көрүп жатамын. Apple'дын эң башкы конкуренти болгон Samsung болсо, бул иштеп жатат. Булар жаратып жатат, жаңы нерселерди кылып жатат, өзгөчө смартфондорду чыгарып жатат. Ийилчек смартфон дейби, эмне болсо дагы аракет болуп жатат. Андан сырткары бир 50 миңдик смартфон чыгарды, камерасы айланып кайра алдыга келе турган. Бул өзүнүн акчасына мыкты смартфон деп мен айта аламын. Эми болсо Samsung компаниясынын жаңылыктарына токтоло турган болсок, бул жылы бардыгыбызга белгилүү Note 10 смартфону күтүлүп жатат. 6-7 дюймдуу экранды өзүнө кармап, Note сериясындагы эң чоң көлөмдөгү смартфон болот. Арка жагында 4 камера болот деп жатат. Кээ биркилер 5, кээ биркилер 6, кээ биркилер болсо 3, кээ биркилер болсо 2 болот деп жатат. Менин оюмча азыркы учурда камераны көп коюп өтө деле кызык эмес. Элди антип кызыктыра алышпайт. Элди кызыктыруу үчүн башка нерсе коюш керек. Макул, камераны көп койгонуна жараша, бирок смартфон ошондой тартыш керек. Саны бар, сапаты жокту Nokia компаниясынан биз сиздер менен көрбөдүкпү? 5000 мачтуу батарейка болот деп жатышат. Менин оюмча болот. Эмнеге дейсиздер? Себептерин айта турган болсом, 5000 мачтуу батарейканы коюшун биринчи себеби смартфондун экраны өтө чоң. Эгерде көлөм чоң болуп турган болсо, ал жерге күчтүү батарейка керек болот. Экинчи себеп, чындыгында Samsung компаниясы бул жылы күчтүү батарейкаларды коюп баштады. Жылдын башында эле 4000 мачтуу смартфондорду сиздер менен биргеликте көрүп калбадыкпы? Эгерде Galaxy Note 10 смартфону 5000 мачтуу батарейка менен чыга турган болсо, мен таң калбайман. Бүгүнкү дал ушул достор. Эгерде сиздерге жаккан болсо лайк басыңыздар, башка инсандар менен бөлүшкөнгө унутпаңыз. Кызматыңызда Арген Аширбек уулу, канал KG Smart болду. Сөзсүз каналга жазылыңыз. Эгерде жазылы элек болсоңуз, сак саламатта калыңыздар.